Биринчи радионун таң кыргызстан маалымат алуу программасы түзүүгө уктурууларын улантып жатат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Микрофондо Гүлжан Каражанова. Режиссердук пультта Максат Мамыралиев. Ак Элбирс өлкөнүн улуттук символу деп таанылды. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Ак Элбирс эл аралык жаратылыштык коргоо союзунун кызыл китебине киргизилген жана дүйнөнүн 12 өлкөсүндө сейрек же жоголуп бараткан жаныбар статусуна ээ. Кыргызстан жапайы жаратылышты коргоо боюнча глобалдык программалардын активдүү катышуучусу болуп саналат. Буга чейин Ак Элбирсти коргоо боюнча дүйнөлүк форумда Ак Элбирс жашаган 12 өлкөнүн өкүлдөрүнүн жана айылына чөйрөнү коргоо чөйрөсүндөгү эл аралык экологиялык коомчулуктун колдоосу менен Ак Элбирсти коргоо боюнча Бишкек декларациясы бир добуштан кабыл алынган жана Ак Элбирсти жана анын экосистемаларын сактоо боюнча комплекстүү глобалдык программасы жактырылгандыгы дагы маалым. Буга байланыштуу өлкөдө Ак Элбирсти жана анын экосистемасын сактоо боюнча демилгелерди андан ары мамлекеттик колдоо, ошондой эле Элбирс коргоо жагытында Кыргыз Республикасынын улуттук символу деп таанытуу максатында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 66-71 беренелери жетекчиликке алынып, токтомго ылайык министрлер кабинетине бир катар тапшырмалар берилди. Урматтуу радио угуучулар, демек биз жарлыктын маанилүүлүгү дегеле өлкөдө Ак Элбирсти коргоо жана сактоо иштери, алардын саны дегеле мониторинг жумуштарынын натыйжасы эл аралык деңгээлде болуп жаткандыктан бул жаатта дүйнөдө 12 өлкө деп жатабыз. Ошол өлкөдөгү абал кандай? Уктуруубуздан бүгүн кеңири сөз кылмакчыбыз. Студияда Ак Элбирсти жана анын экосистемасын коргоо боюнча глобалдык программанын катчылыгынын директору Чыңгыз Күчөров жана жаратылыш ресурстарын коргоо, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биотүрдүүлүк башкармалыгынын башчысы Кумар Мамбеталиев. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, студияга кош келдиңиздер. Жаңы жылдан кийинки ошо түз эфирден, бул алгачкы түз эфир болуп жатат. Сиздер менен жолукканыбызга абдан кубанычтуубуз. Урматтуу радиогундар, биз албетте бүгүн эфирибиз түзөтүп жатат. Демек, ошо Ак Элбирс жаатында өзүңүздөрдү да кызыктырган суроо, сунуштар, балким бир пикирлериңиздер болсо, биздин 39-21-90 жана ошондой эле 0502-39-21-90 номерлерине байланышка чыксаңыздар болот. Мындан сырткары биз азыр Фейсбуктун биринчи радиодогу Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан онлайндагы чыгып жатабыз. Ал жактан дагы пикир, суроо, сунуш калтырсаңыздар болот. Демек, биз эфирди баштадык. Мына глобалдуу демилге, анын натыйжалары деп азыр сөз кылып жатабыз. Мына анын эң жакшы бир жагымдуу жаңылык болуп жылды баштап берди президентибиз. Мына ушул улуттук символ катары таанытуу деп. Ушул жаатта кеп кылып берсеңиздер, Чыңгыз Оразалиевич. Чоң рахмат. Жаңы жылыңыздар менен, урматтуу радио угуучулар. Жалпысынан бул абдан жакшы кабар болду. Ушу жылдын аягы менен айтып кетиш керек. Негизи эле мамлекет акыркы жылдары абдан чоң экологияга, анан ушул биоартүлдүүлүккө салым көрсөтүп, анан чоң мындай аракеттери абдан жакшы деп айтып кетсе болот. Биз белгилүү болгондой 5 жылдык тоо экосистема сактоо боюнча программаны кабыл алынды. Ушунун алкагында дагы ушу биоартүлдүүлүк бул эң мындай басымдуу компонент деп эсептелет. Ошонун ичинде ошол биз партнерлордук жамаатыбыз деп коебуз, өнүктөштөр. Ушул биздин катчылык, НАБУ уюму, Элбирс фонду, Snow Leopard Foundation уюму чогуу ушул мамлекеттик министрлик координациялоосу менен ушул сунушту биздин өлкө башыбызга кайрылдык. Ак Элбирсти ушул улуттук жаныбар, улуттук символ катары кабыл алып бериңиздер деп. Бул абдан чоң андай бизге кандай десем, долбоорлорду алып келишин максаты катары сунуштадык да. Анан бунун мааниси да абдан бийик да. Анткени биз билебиз, что Ак Элбирс бул маданият жана ушул мурас
мурасыбыз немеси мындай Мурастары. ажыралбагыс символубуз. Албетте бул абдан чоң жанагы ушу той экосистеманын саламаттыгын көрсөткүчү деп эсептелет. Ушул эле учурда ушул биздин ушул жарлык биз ойлойбуз эл аралык деңгээлде дагы андай туристтик андай потенциалын да көтөрөт да. Анткени ушул глобалдык аренада ушул бардыгына белгилүү ошол кандай десем жаратылыштын коздугун ошол жаратылыштын мурасын сактап калган андай мамлекеттер абдан кызыктуу болот да эл аралык деңгээлдечи. Ошол туристтик имидж катары дагы бул абдан чоң андай көрсөткүч деп эсептейбиз. Ошол учурда бул мындай маданий жана мындай билим берүүчү дагы мындай түркүш болот да. Жалпы Дайым айтканда экологиялык агартуу. Албетте ошондой негизги ошол андай десем кайрылуу ошол посыл деп коет. Ошондой болгондо биздин өлкө башчыбызга биз албетте бул даражага келиш үчүн мен жана белгилеп кеттим, бир топ иш чаралар өткөн. Бул 2013 жылы биринчи форум болгон. Ошол жерде 12 мамлекет абдан чоң деңгээлде келип катышып, ошол форумда Кыргыз Республикасы ошол глобалдык программаны андай сунуштап мамлекеттерге Бишкек декларация менен кабыл алынганда бир добуш менен бул жерде бир топ иш чаралар көрүлүп жатат. Бир эле Кыргызстанда эмес, бул 12 мамлекетте дагы ошол иш чаралар андай жүрүп жатат да. Анан ошо биздин катчылык ошо 12 мамлекет менен тыгыз байланышып, ошол бир форматта ишти алып андай кеткенге аракеттенебиз да. Бул жерде министрликтин жардамы менен биз ошол укук базасын бул жерде потом негизи эле жанагы маалымат таратуу маселесин ошол кандай баалуулугун көрсөтүп, ошо баалуулугун көрсөтүш керек да, ошо акыл бериштен. Анткени бул биз айтпайбызбы, той экосистеманын саламаттыгын көрсөткүчү деп. И ушул барды эле сурап калат, ошо акыл бериш менен иштесең саны канча депчи. Ошол методологияны иштеп чыгып, ошол акыл бериштин санын мындай бир эле Кыргызстанда эмес, ошо 12 мамлекетте дагы иш чаралар өтүп жатат. И ошол мамлекеттер бизге ошол жыл сайын өз процессин, статусун ошо мындай бизге маалымат катары бөлүшөт. Мына айтып кетсек, декабрь айында деле бизде министрликтин алкагында дагы өнөктөштөр жамаатыбыз менен жалпы андай чогуу отуруп мониторингдин алкагында кандай иш чаралар жүрүп жатат статусун бекитип, ошо биз ойлойбуз 24-түн мына орто жарымда же андай октябрь айына уже буюрса акыркы 4 жылдын иш чараларыбыздын мындай натыйжасын көрсөтүп, андай эл аралык деңгээлге ошол өзүбүздүн маалымат саныбыз боюнча андай бөлүшкөнгө даярбыз деп биз ойлойбуз да. Ошонун алкагында ошол президенттин жарлыгы абдан бизге андай түркүч и андай жардам көрсөтсө деп эсептесе болот да. Кумар Абылкасымович. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу радио угармандар. Албетте, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун кол койгон жарлыгы биз үчүн өтө демгүч, биз күтүп жаткан бир чоң бир учур деп так айта алабыз. Себеби Кыргыз өлкөсү, Кыргыз мамлекети бир илбирсти, аны менен бирге эле ал байырлаган экосистеманы, жапай жаныбарларды коргоо жаатында мерчемдүү, пландуу иш чараларды өткөрүп келет. Тактап айтканда, ушул 2012 жылы баштап бул иш чаранын башталышы, 2013 жылы 12 өлкөнүн катышуусу менен, салаваттуу делегациянын катышуусу менен бир чоң иш чара өткөн. Айтып отурсак, андан бери 10 жыл жүзү болуп, ошол делегациянын кандай бир чоң талаш тартыштар болгонуна карабай, элбирсе
жана экосистемасын коргоо глобалдык катчылыгы Бишкекте тургандыгы бул ушу биздин өлкөнүн чоң жасаган эмгеги. Ошол Орусия, Кытай, Индия деген чоң өлкөлөр бул катчылыкты, глобалдык катчылыкты өз жагында, өзүнүн өлкөсүндө бир көргөндө биз ушундай бизде болсун деп. Ага карабай мына 10 жылдан ашык убакытта Кыргыз Республикасы дайыма ошол башкаруу комитетинин тең төрагасы. Өзү учурунда Кыргыз Республикасы бир катар курчап турган чөйрөнү коргоо багытындагы эл аралык конвенцияларды ратификациялап, өзүнө бир эгеси чоң бир милдеттемелерди, жоопкерчиликтерди алып келет да. Ошол жоопкерчиликти аткарууда чоң эмгек талап кылынат. Тактап айтканда, мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары менен биргеликте, алардын колдоосу менен биз аңчылык жана мергенчилик чарбасы жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү толуктоо киргизип, ошол мыйзамсыз олжолонгон жапайы жаныбарлардын объектилеринин коюлган доонун өндүрүлгөн каражаттан 50%-ын ошол мыйзам бузуунун бетин ачкан адамдарга сыягы катары берилсин деп кабылданган деле бул чоң иш-чара да. Кумар Абылкасымович, демек бул жерде жана жаныбарларды ошол сейрек кездешеби айтор эмне болгон бүт жаныбарлардын маанилүүлүгүнө карап туруп, сиздер алардын жана эгер мыйзамсыз атуулар жүргүзүлсө, аларга дагы айып пулдардын санын көбөйткөнсүздөр. Эң көп эле бул ак илбирс болсо керек эле. 1 миллион Кыргыз, жок, 1,5 миллион. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 224 токтомуна ылайык 1,5 миллион. Эгер демек ошонун 50%. Ошол каражаттын 50% ким ошол мыйзам бузуунун бетин ачканга көмөк көрсөтсө, ачса, сыякы катары берилет. Ал эми азыр алдыбызда могул жарлыктын жүзөгө ашыруу багытында биз бул мыйзамсыз олжолоодогу келтирген зыяндын өлчөмүн дагы көтөрөбүз. Дагы көтөрүү биздин министрликтин алдында турган план. Бул ушул ак илбирске байланыштуу ошол баа көтөрүлүшү мүмкүн же башка дагы жаныбар? Башка жаныбарлар. Башка да бар эмеспи? Аюу, ошол эле марал, кийик, ошол сыяктуу башка жапайы жаныбарлардын дагы мыйзамсыз олжолоо учурундагы таксалар көтөрүлөт. Кайрадан да баа көтөрүлөт экен. Бул албетте ошол эле биздин жапайы жаныбарларга мындай мыйзамсыз ок чыгарган дейли, аларды өзүңүз айтмакчы олжолоого ким олжолоп келсе да алардын кулагына күмүш сырга демекчибиз. Мына биздин угарманыбыз бар экен, алардын суроосун кабыл алып, анан маегибизди улантсак. Саламатсызбы, сиз түз байланыштасыз. Саламатсыздар. жаңы жұмыстар менен. Рахмат. Бишкектен чыгып атам, атым Рустамда. Жакшы мыйзам кабыл алып турду. Ошол мыйзам канча деңгээлде аткарылат. Каяк жүзүндө, Орго жүзүндө ашабы деген ойдомун да. Анан ушул негизи 5 жылга 10 жылга мораторий жарыялсаңыз да, деңгээлде Кыргыз жаранын атташты чет мамлекеттен келип эле атып кетип аткандар баягы угуп жибизде, ушу бирет туристтер келет, эле келет. Анын арасында өзүбүздүн деле адамдар бар экен, ошону көрсөтүп аттырып кетип аткандар эле угуп калып жибизде. Ушуга 5-10 жыл бүтүрө терапевтты баягы мораторий жарыялап койсо көбөйөт деп ойдобуз. Анан азыр биздин канча саны бар? Биле аласызбы? Рахмат. Рахмат. Суроо мага жолдонду. Эң туура суроо, урматтуу агай. Чындыгында биз алып караганда жеңил көрүнгөнү менен жапайы жаныбарлардын санын эсепке алуу өтө кыйын иш-чара. Ошондуктан элим позор дагы, эксперттер дагы жабырт аракет жасап, так аныктоого аракет кылганы менен анан бери мындай маңдай тескейи болот, күнгөй тескейи болот дегендей, биз мына бүгүнкү күндө биздин өнөктөштөр, ошол эле ЖЭСЛЭП, НАБУ, ВВФ Россия,
Элбирс, СЛФ сыяктуу биздин көп жылдан бери ушул жаатта эмгектенип жаткан өнөктөштөр менен дайыма бул багытта иш жүргүзүп келебиз. Эми ар бир эксперттин өзүнүн көз карашы бар. Ошого карабай бүгүнкү күндө биз мына дагы бир чоң иш чарабыз, мамлекеттик санакты жыйынтыктап турабыз да. Ар бир 5 жылда мамлекет өзүнүн каржысын сарптап мамлекеттик санак жүргүзөт. Ушул санакты жыл сайын биз 400дөн 500ге чейин деген бир болжолдуу сан. Болжолдуу деп жатканыбыз жапайы жаныбарларды эсептөө кыйын болгон болсо, бул илбирсти эсептөө өтө кыйын. Себеби бул өтө аяр жаныбар. Жаныңызда турса да байкабай калышыңыз толук ыктымал. Муну мындай кокустан эле бактылуу адамдар байкап калбаса, жапайы жаратылышта биздин чындыгында Кыргыз Республикасында деле саналуу адамдар көрөт. Бирок кубанычтуусу эч кимге бир сыр эмес. Акыркы жылдары ошол тоодо жашап жаткан биздин чабандар, биздин жергиликтүү калк тарабынан көп кайрылуулар болуп атат. Илбирс биздин малга тийип атат, жеп кетип атат деген көп бир даттануулар болуп атат. Бул эмнеден кабар берет? Бул илбирстин саны көбөйдү деп айтканга. Көбөйгөндөнбү же анын ошол жашоо ареалы тарып бараткандыгынан кабар берет? Ошол дагы мен ошону айтып кетейин деп аткам. Көбөйдү, ошол эле учурда ошо жайыт пайдалануучулар, ошол эле биздин чабандар илбирс жашаган чөйрөгө кирип барып алып, ошол жерде бир тамак ашына бир конкуренттик бир мамиле болгондугуна да кабар берет да. Эми бул жок дегенде илбирс бар экенинен кабар берет. Илбирс кол салып атса, жолугуп атса, бул бар экенинен кабар берет да. Мурунку бир 10 жыл мурда мындай учурлар сейрек болчу. Укчуда эмеспиз, мындай илбирсти көрдүк, илбирс кол салды деп. Акыркы жылдары жылдан жылга бир мындай көп маалыматтар чыгып атат да. Ал эми моратория боюнча 2017-жылдан биз ар бир облусту бөлүп мындай этаптуу мораторий киргизген болчук. Мисалы үчүн Жалал Абад облусу менен Талас облусу, Ош облусу, Баткен облусу болуп этаптуу мораторий кирген. Ал боюнча дагы бул узак сөз. Биздин урматтуу агай өзүнүн оюн билдиргенге укуктуу, албетте. Муну башка учурда талкуулаш керек да, бул өзүнчө өтө чоң тема. Албетте, дагы бир каарманыбыз бар экен, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Жаңы менен. Рахмат. Мен конокторго мындай суроо берейин деп атам да. Чынымен эле бул илбирсчи, аябай ыйык жаныбар да, ак илбирсчи. Бул эми Ала тоонун көркү да. Анан мына азыркы тоодо мал баккандар айтып атат, илбирс көбөйүп калыптыр, малыбызга тийип атат деп. Биз ошол жерде илбирс жеп жүргөн мына тоо эчкилерди да коргошубуз керек, илбирске теңеп ошолорду да. Ошолордун тамагы да. Если ошолор көп болсо илбирс көбөйө берет дагы, ал элдин малына деле көп салакасын тийгизбейт. Анан илбирске мынакей миллиондон ашык штрафыңар бар. Жана тоо текелердин баарын атып атат да, азыр элде мынтык көп экен деп 30 жылдатым эле бүт болгон мынтыктын баарын алып алды. Байлар жана мамлекет жеп ичкендин баарын карасаң айнада жүргүзүү менен оптика менен мынтыктары бар. Куларга жумуш бар, аткылай берет аларчы. Мына атып келген деп өздөрүн билип. Эми ошолордун деле штрафы тоо текен. Вообще деле акыбаттарды токтотуш керек да, мергенчиликти тийиш керек. Кудай таалам жаратты ошол жаныбарларды. Ошо тоодо жүрсүн, бар, эл көрсүн, туристтер менен, туристтер көбөйөт, туризмди өстүрөбүз да, туурабы? Жана илбирсти коргой берсек, анын илбирстин тамак ашынын баарын кырып кетсе ал келечекте чоң рахмат. Ошо ягында ойлонгула. Рахмат. Албетте, бул жаратылышты бул чын жырча биринен бирин ажыратып караган болбойт. Демек, илбирсти коргоюп десек, анын айылына чүрөсүн кошо, тамак ашын кошо коргошубуз керек. Бул негизги тамак аш ошол эле тоо эчкилери, тоо жаныбарлары. Анан экинчи сурообуз ошол жана туризм. Асан Уморов деген биздин Facebook пайдалануучу суроо берип атат. Илбирсти туризм тармакта кандай колдонсок болот? Эл аралык кандай тажрыйбалар бар деп. Чыңгыз Розалич. Абдан жакшы суроо болуптур. Бул негизи эле ошол туризм, экотуризм деп атпайбызбы? Мындай экотуризм бул биздин андай мамлекетке андай жаңы мындай тармак деп деле айтса болот. Анткени именно жаратылышка тийишелүү биз ошол бир түрлөр көп неме мындай дискуссия болот, мисалы фото охота деп, мисалы. Бирок биз азыр мына министрликтин андай координациясы менен
бир топ эл аралык туристтик агентстволор менен иштешип жатабыз да. Анткени ошол Кыргызстандын потенциалын, Кыргызстандын жана козулугун көрсөтүп, ошол территорияларга бөлүп, мисалы приоритеттик территориялар Кыргызстан картасын ошол сунуштап жатабыз да. Азыр мына Ысык көл областына жакшы бир андай долбоор иштеп жатабыз. Бул именно ошол аңчылык жана лицензиясын мисалы алар сатып алышат, туристтик агентство, бирок колдонбойт. Демек ошол мамлекеттин дагы жанагы андай каржы маселесин дагы жабат. Бирок анын немеси андай экинчи бети бул ошол туристтерди чакырып келгенде көрсөтөт да. Мисалы кандай бул ошол территорияны андай потенциалын көрсөтүп айтат да. Мисалы акыл бирчти көрсөткөнгө, бул акыл бирчти андай биз акыл бирчти деп атпайбызбы, бул артынан карап же артынан жүрүп деген маселе турган жок. Бул жерде жалпысы эле мындай шарттары кандай, ошол тоют базасы кандай дегенде ошол туристтер деле түшүнөт бул нерсеничи. Бизде мисалы салыштырмалап кетсек, мына Монголия, Индияда да абдан жакшы андай туризм тармагы өнүгүп жатат да. Ошону эле биз Кыргызстанга адаптация кылсак, мен ойлойм бул абдан жакшы багыт. Не только Ысык көл, бул түштүк тармагы да өзүнүн немелери бар да, уникалдуу нерселери. Бул мен ойлойм акыркы келе жаткан мына 2-3 жылдар жакшы көрсөткүчтөргө ээ болот. Мындай айтылып суроо мындай коюлуп атат да, кандай колдонсок болот дейт. Агыл бирчти мисалы үчүн тоонун башына агыл бирч кайсы жерде жүрөт, баарыбызга белгилүү. Бул адам буту баспаган бийик тоолордо болот, ал жерге жетиш керек дегендей, ал коргоого алыныш керегендей, кандай кылып аны пайдалансак болот? Мисалы үчүн. Уруксат болсо, пайдалануу албетте биз Чыңгыз мырза эң туура айтып атат. Бизде бир туризм деп бир жаңы багыт катары кабылдасак, биз ал менен катары эле бир илимий туризмди өнүктүрсөк деп атабыз да. Бул кандай жүзөгө ашат? Жөнөкөй эле нерсе. Бизде корктарда белгилүү, корктон сырткары аңчылык, чарбачылык жерлерде деле белгилүү жерлерде эл бирс байырлаганын көпчүлүк эле билет. Эми көпчүлүк билет дегенде биздин кызматкерлер билет. Ошо биздин өнөктөштөр билет, аны кандай көрсө болот, кандай көрсөтө алса болот. Жакынкы 3 айдын мурда биздин министрибиздин орун басары дагы жогорку кеңештин депутаттары Индия өлкөсүнө барып, экотуризм кандай жүрөт, аны көрүп келишкен. Бул деле өзүнчө бир тажрыйба алмашуу деп кабылдасак болот. Албетте бул эми мындай болуп атат да, бул Элбирс темасын жанагай айтып кетип атпайбы, ала тоонун көркү деп. Биз аны ак мөңгүнүн сакчысы деп айтып келебиз. Элбирс темасын бир бөлүүнүн алкагында ачык ачып берүү мүмкүн эмес. Ошол эле мисалы үчүн Кыргыз Республикасы биздин демилге менен, биздин атайын укук ченемдик актылар менен 21 октябрь күнү бул Элбирстин эл аралык күнү деп табылган да. Элбирстин өзүнүн күнү бар. Бул дагы эмне деген чоң жетишкендик. Кумар Абылкасымович, мындай болуп атат да, бүгүнкү күндө билесиз, буга чейин ушу Элбирс сатып алган көрүнүштөр катталчу эле. Албетте сиздер ага көбүнчө бул карып калыбынан ушундай тамак ашын таба албай калгандыктан, түзгө түшкөндүктөн деп бир топ себептерин айтып келесиздер. Акыркы фактылар болуп атабы? Же каттала элекпи? Акыркы фактылар каттала элек. 23-жылы мисалы үчүн катталган жок. Бул менен биз банда деле катталган жок. Эми акыркы жылдар каттала элек. Биз ачык нерсе, министрлик бир чоң жумуш жүргүзүп келет да бул багытта. Тактап айтканда, биздин эл аралык өнөктөштөрдөн сырткары биз коомчулук менен чогуу иштешебиз. Ошол эле Экомир, Экотартип сыяктуу көптөгөн бир бейөкмөт уюм эмес, коомчулук жамааттар бар. Эч кандай каржылыгы жок эле. Биздин ошо мыйзамсыз аңчылык улоого бир бөгөт коюп,
чоң жардам берип келет да. Бул эл калк арасында түшүндүрүү иштери, мисалы үчүн силерге да терең ыраазычылык билдиришибиз керек, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, массалык маалымат каражаты аркылуу, сөз түйүндөр аркылуу биз жаап жашынбай эле көйгөйлөрдү ачык өзүбүз бир осознанно беребиз да. Калк менен талкуулайбыз, туура чечүү жолдорун издейбиз. Ошондуктан биз мындай Элбирсти мындай сакташыбыз керектигин, Элбирс биздин үчүн бир руханий чоң баалуулукка ээ экенин биздин мекендештер, Кыргыз Республикасынын жарандары түшүнүп, жасаган мамиледе башкача болуп калды. Чыңгыз Оразалиевич, мына 2013 жылы ошо Акылбирсти коргоо боюнча глобалдык форум өткөндөн баштап мен дагы бир топ жыйындарыңыздарга да катышып келдим. Ар кандай мааниде ошо Акылбирс жаатында ошо 12 өлкөдөн катышкан өкүлдөр менен бир жыйындарды өткөрүп келесиз. Бул жерде эң негизги маселе көбүнчө эле ушул Акылбирсти мыйзамсыз атуу, сатуу, мына ушундай болгон көрүнүштөргө кантип бөгөт коебуз деген өңдүү бир талкуулар жүрүп келчү. Натыйжасы кандай болду? Дегеле ошол 12 өлкөдө Кыргызстанда азыр биз кандай жумуштар атканын айттыңыз, башка өлкөлөр таап алгандай. Ушул эле көбөй маселелер бар ошо неменде. Бирок жанагы ар бир мамлекеттин өзүнүн рельефине жараша да. Мисалы Монголияда, бул жер Казакстанда бул чал неменде, андай более андай степной территориялар бар да. Ушул GSLab деп айтып атпайбызбы, мына глобалдык Акылбирсти сактоо боюнча программа. Бул негизи бул площадка. Ушул 2 жылда бир жолугуп, ушул биздин управляющий комитет дейбиз, Кыргызстан тең төрага, ушул комитеттин ичинде ушул площадкада жолугуп бир форматта отчет берет мамлекеттер. Аны маалымат катары неме алат. Ошол жерде ошол аңчылык, Акылбирстин саны боюнча, анан кандай ушул долбоорлор, жаңы долбоорлор ишке ашып жатат деп мындай ушундай форматта неме маалымат менен бөлүшөт мамлекеттер. И ошол маалымат бөлгөндө ошол эң жакшы практикаларды мамлекеттер өз бири-бирине мындай бөлүшөт да. Бул тажрыйба бөлүш деген маселеси. И кандайдыр ошол биз мына тарапташтар конференциясы деп айтып атпайбызбы? Мына жаңы эле мына Дубайда өттү, мына климат боюнча. Ошондой эле тарапташтар конференциясы биоардүлүк боюнча болот. Мен айтып кетишим керек, бул мындай тарыхый процессти карасак, 2013 жылы бул биринчи форум, экинчи форум болгон 2017 жылы. Бул жаңы демилге, анан бул площадка түзүү эл аралык деңгээлде бул мындай көп иш чара, аны жумшаш керек да. Бул мындай биринчи суроо болбоду, жөн жарыялап коюш эмес, бул жарыялап коюш, анан ошону ишке ашыруу маселеси да. И ошол 2017 жылы мындай жалпы ушу Кыргызстан үчүн мындай решающий неме болгондо, чечүүчү мындай форум болгон, анткени ошол катчылык маселеси чечилген ошол жерде. Чоң мамлекеттер абдан мындай аракет кылганда өзүнүн бул именно эл аралык деңгээлде андай позиция карманга абдан мындай жакшы көрсөткүч да. И мынаке тарапташтар конференциясында акыркы Кунминде биздин өлкө башчыбыз дагы ошо Акылбирс маселесин да көтөрүп чыккан. Бул 2021 бул, то есть это мындай поэтапный неме да, бул процесс, бул азыр эле мына жарыяланган жок да. Бул бир топ иш чаралар өтүп, анан ушул деңгээлге келгенден кийин биз жарыяладык да. Албетте мына карап келсек, мына башка мамлекеттерде, мисалы Казакстанда Акылбирс деле жанагы Алматанын желегинде белгиленген, Самарканд желегинде белгиленген да. Бишкек шаарынын желегинде. Бишкек шаарында. Анын эмне дейсиз? Казан шаарынын дагы желеги ушул Акылбирс да, мындай канаты менен. Бул мамлекеттердин тарыхый мурасынын немеси. И ошол учурда абдан мамлекеттер бул маселени көтөргөндө кызыкчылыгы менен катышат да. И ошол када ошол мамлекеттер өзүнүн гана активдүү катышканда көп мындай жаңы долбоорлор, жаңы идеялар чыгат экен, действительно. И ошону кармап, ошону кандай десем, мындай
на должном уровне деп коет, ушундай алып кетиш дагы бир андай деңгээлде алып кетиш дагы бул абдан андай көп ишти жумшайт экен да. Чыңгыз Орозалиевич, мисалы үчүн ушу Агыл Бирсти мына ушундай деңгээлде макам берүү деги эле биздин бүгүнкү күндө ошол форумду да өткөрүү Кыргызстан тарабынан демилгелегендигин билебиз. Демек ушул бир ири долбоорлорго жол ачып атат деп атасыз да? Ошондо эмне болгон долбоорлорду биз мына 10 жыл болду. Биз көрүп атабыз. Мисалы, мына 2017-ден эсептейт. Даже 2013-төн деле алып кетсек деле, мисалы, Хан Тенгри деп айтпайбызбы, анда корук чоң. Ошол жерде дагы андай биз эл аралык уюмдар менен андай сүйлөшүү жүргүзгөндөн кийин мамлекеттин андай сунушу менен жаңы ошол учурда ошо долбоор жазганбыз, ошо Хан Тенгри боюнча 3 жылдык проект болгон. Ана Проон жардасы менен дагы ошол ишке ашкан. 2017 ошондой эле форматта проект, бул бирок түштүк жакта Кыргызстандын, бул батыш Чаншанда болгон. Мынакей 23 менен аяктады. Ал жерде дагы абдан көп мындай көрсөткүчтөр бар. Мен ойлойм ушу Кумар Абдыкасымович айтып кетет. Азыркы учурда Памир Алай деп айтабыз. Бул ушул Алай Ош область тарабында дагы ушул эле форматта жаңы долбоор ишке ашканга мындай 23-28 деп күтүп атабыз. Демек ал жерде дагы корк ачылабы же жаратылыш парк? Жаңы жаратылыш парк. Жаратылыш парк андай. Бул ошо жаңы корк территорияларын көбөйтүү деген немеси да, бул мындай процесси да. Албетте, бул Кыргызстанда мамлекеттик жаратылыш парктар, анан коруктар бар, ушул алардын ар биринин өзүнүн аткара турган. Мисалы үчүн Нарын мамлекеттик коругунда бул бугуну коргоо деп айтылат. Кысык көлдөгү Сары Чат, Эрташ, Каратал, Жапырык деген мамлекеттик коруктар бар. Хан Теңири кийинки уюштурулган. Анан мына ушундай мамлекеттик коруктар уюштурганда жергиликтүү элдин да каршылыгын биз көрүп калган учурларыбыз болот. Кандай бул жаатта бир жумушта түшүндүрүү иштери болуп атабы же эл да колдоп атабы? Эми ошол эле түштүктөгү жанагы Памир Алай деп атасыздар. Бул жаңы уюштурула турган дагы бир корук. Ошол Хан Теңири канчалык жыйынтыгын берип атат дегенди. Памир Алай деген корук жок. Негизи Памир Алай эмне анда? Ландшафт ал башка. Биз айтып атпайбызбы, бул бир берүү менен бул биздин жасап жаткан жумуштун толук кандуу айтып мүмкүн. Ошончо да аракет кылабыз. Мисалы үчүн акыркы эле ошол 3 мамлекеттик жаратылыш парк уюшулду. Ушул Элбизди коргоо жаатына байланыштуу. Ушул Хан Теңири, Алатай, Каначу. Азыр биздин планда ошо Ош облусунда чоң Алай райондордун аймагын камтыган бир мамлекеттик жаратылыш паркын түзүү милдеттеме турат. Андан сырткары дагы бизде мисалы үчүн Борбордук, Тянь-Шань, Элбизди коргоо ландшафтын башкаруу планын иштеп чыкканбыз да. Ошол менен бирге азыр ошо Кесер Алай чек аралык ландшафт бар. Андан да башкаруу планын иштөө биздин алдыбыздагы турган милдеттеме. Бул эмне деген? Албетте өзгөчө корголуучу жараш аймактарын түзүү бул өтө чоң бир жумуш, каршылыктар болот. Анын илимий жана техникалык, экономикалык негиздемелерин иштеп чыгуу керек. Чоң жумуш. Түшүнгөн жеректүү кактар бар, түшүнбөгөнү бар. Бирок жалпысын алып караганда, мурунку жылдары караганда биздин жумушту колдоп, өздөрүнүн көмөктөрүн көрсөткөн инсандар көбөйдү. Биздин жарандар, биздин мекендештер, аларга биз терең ыраазычылык билдиришибиз керек. Дайыма жөн эле көмөк көрсөтүшүп жүрүшөт. Мисалы үчүн учурдан пайдаланып айта кетишибиз керек, биздин министрлик дагы дайыма ачык. 108 шыр номер аркылуу кайбаган учурда байланышып, көйгөйлөрүн, сунуштарын айтса болот. Биздин министрибиз өзүнүн түздөн түз тапшырмасы ар бир кайрылуу тез ыкчам учурда каралып чыгып кайра жооп берилиш керек деген. Эми ошол эле Хан Теңири жогоруда айтылган 3 жаратылыш объекттери, ошолордун натыйжалуулугу кандай болот? Чындыгында эле ошол аймактарда илбирстин канчалык мындай көп кездешкендигин баамдап жатсак, ошол эле илимий иштер. Мисалы үчүн Хан Теңириде илбирсти бүгүн фотокапкалар аркылуу алсаңар жөнүнө көргөн инсандар бар. Ал эми Каначуда барбы жокпу деген маселе бар болчу, бирок бар экен да сатадык.
каначуу мамлекет жарыштын аймагында бар экенин. Биз учурда эмне көйгөй ушул Элбирстин байырлаган аймактын деградациясы болушу, ани фрагментация болушу, ушул сыяктуу чоң көйгөйлөр бар да, биз ошону чечүү максатында экологиялык коридорлорду түзсөк деп ошол долбоордун үстүндө иштеп атабыз. Ошол эле мисалы үчүн Хан Теңир менен Сары Чат Эрташтын ортосун бириктирген бир коридор болуш керек. Мисалы үчүн бир чарбалык иштерге тыюу салыныш керек. Ал жерде бир аңчылык болбош керек, кен казуу болбош керек, кыскасы Элбирсти үркүтүүчү бир чарбачылык иш-чара болбош керек деген сыяктуу биздин алдыбызга койгон максаттар бар. Бир кенен мүмкүнчүлүк болгон ал жөнүндө да биз кенен айтып бергенге дайынбыз. Албетте өзгөчө корголчу жарыш аймактарынын максаттарына бир 5 жыл эле жетип калуу деп мүмкүн эмес. Бул айтыр. Жогоруда сиз Элбирстин санагын алуу абдан кыйын дедиңиз да, жан жаныбарлардын. Анан мунун илимий негизден алып караганда буга чейин биздин илимпоздор анын темгилдеринен улам санап чыгарсак болот дегендей бир өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүштү эле. Кандай бир жыйынтыктарды берип атат? Негизи эле Элбирсти кантип саналат? Элбирс баары эле биздин көзүбүзгө караганда окшош эле жаныбар да. Кантип бири-биринен айырмалайт? Методологиясы дүйнөдө кандай, бизде кандай болуп атат? Дүйнөдө кандай болгондой эми биз негизи глобалдык секретариат катчылык бизде болуп атпайбы? Эми бул жерде Кыргыз Республикасы бир чоң ролду ойноп, мисалы үчүн атайын ПАФС деп ошол методология иштелип чыккан. Сиз белгилеп айткан темгилдерди салыштырып, байгыл атайын программалар бар, изилеп карап чыгат. Андан сырткары биз өнөктөштөрү менен атайын компьютердик Microsoft мекемеси менен бирге атайын компьютердик программа иштеп чыкканга да далалаттар болгон. Эми бул Элбирс өзү табигый көйүш эле өзү бир татаал өзгөчө бир жаныбар да. Эки жылда бир тил. Мунун өзү табигый көйүшү өтө кыйын. Ал эми бүгүн мисалы үчүн көрбөй калсак, ал Элбирс жок деп айтыш мүмкүн эмес. Аны көрбөй калышыбыз мүмкүн. Ага карабай биздин мурунку союз учурунан берген методология бар, азыркы жаңы иштеп чыгып аткан методологияларыбыз бар. Биз ортосунан маалыматтарды салыштырып жатып бир так маалымат алганга аракеттин үстүндөбүз да. Сиз жогоруда айттыңыз, болжол менен бир 400-500 деп, буга чейин 300 канча деп айтылып жүрдү эле. Эми ошол жанагы фото капкандардан улам чыгып жаткан жыйынтык. Фото капкандар менен ушул бир эле алга таянган жерибиз жок. Андан башка да методологиялар бар да. Биз сурамжылайбыз. Барып бул жерде бир популяция деген түшүнүк бар да. Мисалы үчүн ал жерде бир жалгыз эле жүргөн Элбирсти көрүп бааламайт да. Анын эрчитип жүргөн кийинки мууну, анын эркеги, ургачы, ошол сыяктуу бир илимпоздордун бир камералдык иштер менен талкуулап жүрүп атып жыйынтык чыгат да. Бул деген көйүп атканда дагы бат көйүп кетпейт, өзү айтып атпайсызбы? Мурун байкабай, мурунку бир мүмкүнчүлүгү жетпей жаткан учурларга өнөктөштөрдүн жардамы менен азыр бир чоң жаңы мүмкүнчүлүк ачылып атат да. Ошол эле фото капкандарды мисалы үчүн мурда бир белгилүү эле тар чөйрөдө коргогонго мүмкүнчүлүк болсо, азыр бир кенен аймакты камтай алатаган мүмкүнчүлүккө ээ болдук. Фото капкандардын саны көбөйдү. Фото капкандарды бир атайын бир методика менен туура пайдаланып туура коюу жолдорун биз чогуу ошол эксперттер менен чогуу үйрөндүк. Эми бул жаңы жумуш болчу да чындыгында. Албетте фото капкандарга түшүп аткан сүрөттөрдү интернеттен да көрүп атабыз. Кыргызстанда бир эле ак Элбирс эмес, башка жаныбарлар, кээде ал жаныбар бизде жок болушу мүмкүн деген жаныбарлар кездешип калдык. Фото капкандын мүмкүнчүлүгү. Ошол эле мезгилде 12 мамлекет деп атабыз. Анан калса жан жаныбарларга мындай чек араны билбейт да. Алар кааласа Кытайга өтүп кетет, кааласа Казакстанга өтүп кетет. Бүгүн Кыргызстанда көрсөңүз, эртең Тажикстандан көрүп калышыңыз мүмкүн дегендей. Бул жерде чек ара маселеси. Ошо транс чек аралык мүнөздөгү биздин коруктар. Ошол мамлекеттер менен жана мыйзамсыз атуу, мыйзамсыз сатуу деген сыяктуу жумуштар кандай алынып барылып атат? Биздин эл аралык ишмердигибиз Элбирсти коргоо жаатында. Чыңгыз Орзалиевич. Бул жерде мен мындай саны боюнча айтып кетсем, транс чек ара анткени мисалы Кумар Абылкасымович жакшы айтып кетти.
бир эле барсты мисалы 10 чабан көрсө 10 барс деп айтыш мүмкүн да. А бул жерде методология да. Бул и ошол мисалы бир эле фото капкан 3 ай койсо, ал жерде жалпы Кыргызстанда мисалы 500 фото капкан болсо, бул жерде терабайттагы неме объемдогу мындай сүрөттөр да. Ушуну мындай идентификациялоо процесси биз Microsoft менен аз байланыштабыз. Ошол жерде биз мындай орусча айтып кеткендей, искусственный интеллект деп программасын жасалма интеллект. Бул жерде мисалы жан жаныбарларды отдельно бөлөт, чөптөрдү отдельно бөлөт, жан жаныбарларды бөлгөндөн кийин баштарды бөлөт. Ошо баштардын ичинен дагы кийин жанагы ушу тушкалар менен неме кылат да, идентификациялоо. Бул процесс да, бул бир эле фото капкан мисалы 3 ай турса, аны 3 ай только анализдейсиң. 3 ай анализдеп, анан мамлекет менен чогуу бир сан чыгарыш үчүн бул 1 жыл да, 3 айдык жумуш 1 жылга неме кетет да, мындай уланып кетет. Ал эми ушу транс чек ара дегенде катчылыкта мисалы Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан менен биз меморандумубуз бар. Ошол мамлекеттер ошо айтпайбызбы, 2 жылда 1 жолу жолукканда алар бизге маалымат менен бөлүшкөндө биз ошол программага киргизебиз бул сүрөттөрдүчү. Аны ушундай айтабыз, бул жерде мына орусча айтканда андай размножающая популяция дейбиз. Ошол мисалы чоң кеминде ошо бул биздин размножающий популяциябыз. Ал эми жана эле алат да, Казакстан жакта. Ал жерде өзүнүн популяциясы бар. Анткени биз ал жерде фото капкандар маалыматын алабыз. Биз Кыргызстан тарапында фото капкандар маалымат алганда чогулушкондо все равно программа бөлөт. Бөлгөндө биз мисалы бир эле чоң кемин жактан карап атабыз. Ошондой эле процесс биз азыр эми баштап атабыз, чындап кеткенде Өзбекстан, Кыргызстан жакта неме трансшекара неме бар, территория. И Памиралай деп айтып кетпедикпи? Бул жерде дагы бир топ иштер алдыда турат да. Ошондой форматта иштейбиз. Ал эми жана аңчылык, анан жана мындай кандай десем, нелегальная торговля деп коет. Ал бул больше на государственный мамлекеттик деңгээлде неме чечүү нерсе да. Болсо мен толуктап кетсем, ооба бул көйгөй боюнча биз өтүп кеткен 2023 жылы трафик бейөкмөт уюмунун каржылык колдоосу менен 2 чоң иш-чара өткөргөнбүз да. Бир ошол Борбордук Азия өлкөлөрүнүн эксперттерин чогултуп Бишкек шаарында бир чоң маалымат алмашуу кеңешме өткөн. Андан экинчиси болсо Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары, ошол эле прокуратура, ГКНБ, погранслужба, чек ара кызматтары менен биргеликте дагы иш-чара өткөргөндө биз эми так айтышыбыз керек, көйгөй бар. Эми жаап жашырып бүгүн жок деген менен эми ал өзүбүзгө бир душмандык мамиле болуп калат. Ал көйгөйдү мындай бүгүнкү шарттан пайдаланып айтышыбыз керек. Көйгөйдү чечүүчү бир эле түздөн түз ошол ыйгарым укуктуу мамлекет органы колунан келбейт. Биз ачык жашырып айтышыбыз керек. Биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн атууларыбызга, активдүү жарандардын колдоосуна муктажбыз. Эгер алар маалымат берип, биз менен чогуу иштесе, биз ошол көйгөйлөрдүн алдын алып калууга, мыйзам чегинде алардын жазасын берүүгө толук кандуу тажрыйбабызда да жетет, укук эми базабызда жетиштүү. Мына жарлыктын алкагында дагы бир аз кеп кылып кетсек, бул жерде бир топ жана токтомго ылайык тапшырмалар, жумуштар берилип атпайбы? Анын арасында ошол статусун таануу боюнча зарыл чараларды көрүү, ошол экосистеманы коргоо дегендей, деги эле анын логотип иштеп чыгыш керек, колдонуу варианттары иштелип чыгыш керек деп атат. Улуттук жана эл аралык деңгээлде символду колдонуунун багыттары аныкталсын деп атат. Демек, алдыда бир топ жумуштар бар. Жыйбага чейин да жасап жүрдүңүздөр беле? Жасалган жумуштар жасалып келатат. Эми жаңы дем менен, жаңы бир күч менен өзгөчө багыт менен иш алып баруу керек. Албетте. Улуттук символ болгондо биз эмнеден муну эми көрөбүз? Улуттук символ дегенде бул бир эле мамлекеттик органдар эмес, ар бир инсандын. Айтайын деген мамлекеттик деңгээлде биздин мисалы Канаданын желегин алалы, ал жерде күлөн
дарагынын жалбырагы турат. Демек ал жерде ошол дарактын маанилүүлүгүн туюнтат дегендей. Мисалы башка бир герб болобу, желекте болобу, мына ушундай болгон жан жаныбарларды биз көрүп калабыз. Африкандагы бирмелеринде арстан, жулбурс, айтор толтура да мындайларчы. Мына ушул жаатта айтып аткандыгым. Албетте. Логотип болгондо Бул бир эле Кыргызстанда эмес, жалпы эле башка өлкөлөрдө бир тотемдик бир туюм болот да. Биз эзелтеден кыргыз эли Илбирске өзгөчө маани берип, бир биздин Манас эпосто деле, башка эпосттордо деле бир колдоочусу катары кабыл кылып келген. Ошону биз кайсы жерде көрөбүз деп атам да, эгер логотипин иштеп чыксаңыздар. Эми биз азыр бул азыркы учурда бир нерсени кесе айтып коюу кыйын. Албетте идеялар бар, албетте жасалып жаткан жумуштар бар. Учур келгенде бир ошону айтылбаса эле, мүмкүн ал жүзөгө ашышы мүмкүн, ашпашы мүмкүн. Логотип боюнча сынак жарыяланышы мүмкүн. Албетте, ал түздөн түз берилген тапшырма. Логотип боюнча бул милдеттүү түрдө биз глобалдык катчылык менен бирге, андан сырткары өнүктөш биздин мекемелер менен сөзсүз түрдө ар бир пункт боюнча өзүнүн иш пландар иштелип чыгат, жүзөгө ашат. Ал эми катчылыктын эл аралык деңгээлде деги эле ушул сиз көп мамлекеттерге барып жүрөсүз да. Мисалы улуттук жаныбар сиз жакшы неме пример кылдыңыз. Бул Кытайда айтып кетсе болот да, мисалы Кытайда панда, мисалы Австралияны айтып кетсек, бул кенгуру да. Ар бир мамлекет өзүнүн ошо улуттук жаныбарын максималдуу андай өзүнүн эл аралык деңгээлде көрсөтөт да. Биз ушул акыл бирсти тотемдик жаныбар катары кабыл алып, азыр негизи эле ушу кайрылуу жасап атканда өлкө башыга биз даяр болгонбуз логотипке. Ушундай бул маселе көтөрүлүп чыгат депчи. Мисалы ушул жаныбарлар белгилеп кеткен панда, кенгуру самолеттун жанагы немелеринде эле белгиленип кетпейби? Бул любой турист мамлекетке келгенде ошо самолетту көргөндө эле уже жаныбар көрүп. Биякта кенгуру бар экен. Мисалы уже аң сезим дагы ушундай пайда болот да, ой. Бизге дагы ушундай мындай задача турат да. Максималдуу ушул жаныбарды андай жакшы багытка андай кирип келе Кыргызстанга кирип келе жатканда бул жерде ак илбирс бар экен дегенди туюнта турган бизде бир нерсе болушу керек. Анткени ошо аэропорттон мисалы Аларчага караганда дистанция канча, мисалы 100 километрге жетпейт, бирок уже ак илбирстин мындай кездешкен жери да. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Мындай көрсөткүч 12 мамлекетте деле жок. Айтып кетсе болот да. Ушундай инструменттер катары биз колдонуп, мына ошо логотипти иштеп жаткан учурда биз мындай интеграциялуу кылабыз да. Ошол жерде концепциясын жазып жатканда ушундай моменттерди биз колдонобуз албетте. Ошо Бишкек шаарына жакын жерде илбирс байырлаганда мен атайын айтып аткам, эми баягы мамлекет көргөн катары өзүн бир актап атат, мактанып атат дебесин деп. Чыңгыз мырза эң туура айтат. Биз илбирс байырлаган өлкө деп эле чектелбешибиз керек. Ошол илбирсти коргоо демилгесин көтөргөн автор катары өзүбүздү жарыялашыбыз керек да. Эми чындыгында биз илбирс бизде эле эмес, башка жакта да жарыялайт, бирок илбирстин маанилүүлүгүн эң биринчи Кыргыз Республикасы биздин өлкө көтөрүп чыгып атпайбы? Кумар Абылкасымович, бир жагдай, мына бүгүнкү күндө тоо кен деп атасыз, анан калса илбирс жашаган мекендеген аймак бүт эле тоо таштын арасы болуп атпайбы? Ал жерде бизде мына тоо кен иштери жүргүзүлүп жатат. Мына атайын коридор түзөбүз деп атасыздар. Бул жерде жана ишкерликке дагы бүгүнкү күндө бизде абдан жакшы шарттар түзүлүп атат. Бул жагын кандай кылып атасыздар? Албетте биз бирөөсүн мындай жакшы кылайын десең, экинчи жака бир таасирин тийгизип коюшу мүмкүн. Бизде бул атайын мыйзам алкагында жазылган механизмдер бар. Ошол АВОС деп коет, оценка воздействия окружающего. То есть курчап турган чөйрөгө тийгизген терс таасирди баалоо деген атайын процесс бар. Ошол процессте көп учурлар иликтенип такталат. Бунда айтуу өтө көп убакыт алат. Ошол менен бирге эле биз ошол атайын бизден алдыда келечекте бир идеябыз, оюбуз бар. Ошол илбирстин байырлаган жерин компенсациялоо деген бир дагы механизм киргизсекпи деп атабыз да. Мисалы үчүн ошол илбирс байырлаган жерде иш чарасын жүргүзүүдө дагы чектешип калса, ушу илбирске жардам бериш керек. Илбирсти коргоого, илбирстин байырлаган аймагын коргоого, азыгын коргоого
бир колдоо берсин деген, бир компенсация берсин деген бир механизмдер иштеп чыгабыз деген бизде алдыда максат пландар бар. Кыскача сурообуз, мына бүгүнкү күндө биз Кыргызстандагы ак илбирстер жөнүндө сөз кылып атабыз. Эң көп ак илбирс байырлаган бул кайсы өлкө? Кытай өлкөсү деп. Кытай өлкөсү. Канча? Негизи болжолдуу эгер бир 5000ден 7000ге чейин деп жүрсө бүт жалпы 12 мамлекет өлкөдө. Мен оюмча бир 20%дай 20-дан ашык бир 20-30 ошондой Кытайда болсо керек да. Эми Кытай билесиздер жабык өлкө, бизге маалыматын так бербейт. Ну, маалымат берет, но биз баягы деталдуу бир маалымат ала албайбыз да. Катчылык эмес үйдө. Убактыбыз аз калды. Негизинен бир мамлекет ошо сан чыгара элек. Ошо 2024 деп атпайбызбы? Ошо 2024кө мына ак илбирс күнү 23 октябрь буюрса чыгарасыздар, э? Ошо ондай биз максат коюп атабыз да. Чоң рахмат, урматтуу меймандар, берген маалыматыңыздар үчүн ыраазылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу радио угуучулар, биз бүгүн ак илбирс өлкөнүн улуттук символу деп президент кол койгон жарлыктын тегерегинде сөз кылдык. Анын маанилүүлүгү туурасында биз ак илбирсти жана анын экосистемасын коргоо боюнча глобалдык программанын катчылыгынын директору Чыңгыз Көчөров жана жаратылыш ресурстарын коргоо, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биотүрдүүлүк башкарманын башчысы Кумар Мамбеталиев менен баарлаштык. Түз эфирде Гүлжан Каражанова алып бардым. Сак саламатта болуңуздар. Саламатта.